бир жумада бир үйдү генеральный уборка деп коебуз, бир жылда бир ишкана, мекеме ишкананын баарын, үйлөрүбүздү, имараттарды ремонт, текущий ремонт деп коебуз. Анын сыңарындай жаратканыбыздын, Аллахтын бизге берген бир фазилети, керемети бул Рамазанда. Ошондо өзүбүзгө өзүбүз ишенбилик жашайбыз, адаттарыбызга сереп салабыз. Анан Нуржигит Кадырбеков айтмакчы, ачкачылыктан илгери адамдар өлүшкөн, азыр токчулуктан ооруп, ар түрдүү ооруларга жабдыгып, сөөктөрүбүзгө чейин майдаланып ооруп аткан жан дүйнөбүздү, аны менен катар ашказаныбызды тыябыз. Ашказанды тыйганда акыл эс тамактан башка нерседе бар экенин ойлонууга мүмкүнчүлүк болот. Сергийт. Андан кийин баягы орозону кээ бир киши дененики эле кармат дейт, кээ бир киши оозу мурдунуку эле кармайт дейт. Биз жан дүйнөбүздүн кошо кармасак, ошол чыныгы орозо деп алдымдар айткандай, жан дүйнөбүздү бирөөнү кечиргенге аракет кылабыз. Бирөө үчүн пайдалуу иш кылсам экен дейбиз. Кээде жөнөкөйдө рия менен сториске чыгып, кайрылып, отметка кылып, кайрымдуулуктарды кылсак, мындайда көрсөтпөй бергенге аракет кылабыз. Анткени динибиз ушундай бир укмуш, даанакер мүнөздөрдү үйрөтөт бизге. Баягы пайгамбарыбыздын амал сүннөттөрү менен жашасак, оң колуң берген зекетти сол колуң билбесин дейт. Кандай жакшы. Балким тиги алып аткан киши деле ушул келечекте сонун болуп бир жетиле турган адам жетим жетилет дейт. Жесирдин балдары чоңоет дейт. Алсыз күчтүү болот, оорулуу айгат дейт. Ошолорду билгизбей бергенге аракет кылабыз. Айтор ушулардын баарысын көрүп туруп, орозо Рамазан айы биздин жан дүйнөбүзгө капиталдык ремонт, оңдоп түзөө, тазалоо, ишенбилик деп коем да. Ошону бергенге аракет кылып атабыз. Мен биринчи жолу орозо кармаганда, ошо чоң атам, чоң энем абдан бир диндар, айрыкча чоң энем койдун оозунан чөп албаган, сулуулугу менен баарын таң калтырып, анын сабыры менен таш тезген аял болгон. Ошонун шарапаты, таасири менен ошого дем берем, мен тилектештик кылам, колдойм деп 6-класста кармаганмын, 12 жашымда. Быйыл ушул орозону көрүп, кармап, таамын татканыбызга Кудай буйрса 37 жыл болуп аттыр. Дагы ушул көбүрөөк каны эми жылы бою орозодогудай сыпат менен